негизи мусулман адам баласы өзгөчө жаш кезде тирилик менен болот экен да, пенсияга чыкканда эми аялдер, эркектер бизде бошоп калат экен. Анан ар кимдин баягы интеллекти, түшүнүгү, чөйрөсү ар кандай болот экен да, ошого жараша болот экен да, калып калат экен да. Кээ бирөөлөр жөн эле ошол Кудай берген өмүрдү ушу бош, неберелер чоңойду, балдар чоңойду, үйлөнүп жайланып кеткен, кемпир чал үйдө экөөсү бош. Ошолор ошондой бир өмүрүн бир намаз окуп, ибадат кылып, зикир кылуу менен өткөрүүгө аракет кылыш керек да. Бул жакшы да. Ошондуктан ошол тахлил тартабы же пайгамбарга салават тартабы, ушундай бир атайын бир өздөрүнчө бир круг түзүп алып, чөйрө түзүп алып, ошол чөйрөнүн эмесинде ушундай бир дуаларды окуп, жакшы бир жакшылыктарды кылып, ортодон акча чыгара коюп, бир аз 5-10 сомдон мисалы садака кыла коюп, бирөөлөргө жардам бере коюп, ушул нерсе менен элибиз алек болсо, жанагы ошол нерселерден кутулабыз да.